Саламатсыңарбы балдар? Бүгін біз адамдың адеп ахлак баалуулуктары тууралуу сүйлөшөбүз. Качандыр бир кезде адамдардын адамгерчилик, гумандуулук, боорукердик сыяктуу сапаттары тууралуу уктуңар беле. Келгиле адамгерчилик түшүнүгүнө аныктама беребиз. Адамгерчилик бул бир адамдын башка адамга карата анын ким экендигине карабастан жакшы мамилеси, ошондой эле урмат, сый көрсөтүү, жардам жана колдоо көрсөтүүсү. Эгерде башкалар капалантып, басынтып, укуктарын кемсинтип жаткан адамга болушсаң, бул дагы адамгерчиликтин көрүнүшү. Адамгерчилик өзүнө акпейилдүүлүк, адамдарга карата сый урмат, аларга карата ишенимдүү жана чын жүрөктөн жасалган мамилени, берешендик жана башка кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн өзүн курмандыкка чала билүүнү камтыйт. Мындан тышкары адамгерчилик түшүнүгүнө жөнөкөйлүк жана чынчылдык сыяктуу сапаттарды дагы кошууга болот. Өзүн сыйлаган адам башкаларды, ата-энесин, жакындарын, мугалимдерин, классташтарын сыйлайт. Келгиле, гумандуулук деген эмне экендигин талдап көрөлү. Биз адамдарга акпейилдүүлүк, марттык, сый урмат жана чын жүрөктөн кайрылган адамды гумандуу деп айтабыз. Мындай адамдар башка адамдарга карата эле эмес, ошондой эле бардык тирүү жанга, өсүмдүктөргө дагы кунт коюп көңүл бурат жана акпейил мамиле жасайт. Кайрымдуулук, жакшылык кылуу, муктаж болгон адамдарга жардам көрсөтүү, коомдун жыргалчылыгы үчүн пайдалуу иштерди ишке ашыруу. Ага өзүнүн байлыгынын бир бөлүгүн мектеп, оорукананын курулушуна, искусство жана илимдин өнүгүүсүнө берүүчү бай адамдар мисал боло алат. Аларды ошондой эле меценаттар деп дагы аташат. Бай адамдар менен катар коомчулукта бай болбосо дагы муктаж болгон адамдарга жардам берүүгө аракеттенген адамдар бар. Кайрымдуулук кылган адамдардын санынын көбөйүүсү коом жакшы болуп бара жаткандыгынын белгиси болуп саналат. Кайрымдуулуктун маңызы белгилүү болууда. Өзүн адамдардын астында көрсөтүүдө эмес, муктаж болгон адамды басынтпастан жашыруун жардам берүүдөн турат. Адамгерчилик, гумандуулук, боорукердик сыяктуу адеп ахлак баалуулуктары адамдардын ортосундагы мамилелерди чыңдоого, аларды бириктирүүгө түрткү берет.